Супер ТВнын жалпы көрүүчүлөрүнө Жалал Черкесинен салам айтабыз. Биз сиздерге бүгүн сонун бир жаңылык менен бөлүшкөн турабыз. Ырчы жеке ишкер айым Үмүт Үмөталиева бүгүн өзүнүн соода борборун ачып, кубанычы койнуна батпай турган учуру. Биз анда соода борборуна саякатка кеттик. Жалпыңыздарга жагымдуу көрүп калайбыз. Аясаң боло, күтмөкмүн, кусалык жана башка ырлардын аткаруучусу ырчы Үмүт Үмөталиева Жалал Абад шаарында соода борборун ачты. Үмүт деген аталыштагы соода борборунун кызыл тасмасын ырымдап, апасы кесип берди. Иш чара бир катар ырчылардын коштоосунда концерт менен ачылып, элди шаңга бөлөгөн оюндар менен коштолду. Үмүт эженин жолдошунун аты ким билет ошо? Ким аты? Бектур. Бектур ака менен эмне байланышыңыз бар? Байланышым. Тазы 1-2-3. Үмүт командасы маңдай кандай? Соода борборлор ачылып атканда деги эле бирөөнүн жакшылыгына сүйүнүп, кол чаап, жакшы комментарийлер жазсаңыздар, сиздерге дагы ошол нерсе болот демекчимин. Анан куттуктайбыз Үмүт карындашыбызды, Бектур досубузду. Бар болуңуздар, дагы көптөгөн филиалдарды ачып жүрө бериңиздер. Биз болсо ырдап сиздерге кызмат кылып жүрө берели. Данияр Айрматов дагы бир ушундай бир соода борборун ачуу кыялында барбы? Соодага мен баягы чымчык сойсо да касапчы сойсун дейт го. Соодага мындай жокмун, анча деле эмесмин. Бирок кылып көргөнбүз убагында дагы да пландар бар, Кудай буйруса эми. Жакшы, өзүң кандайсың? Сизди бир карасак Бишкекте, бир карасак Ошто, бир карасак дагы бир Жетидоондой турчу. Качан келдиңиз? Мен бүгүн азыр эч жака бара элекмин. Учуп келип эле Оштон туура Жалал Абадка келдим азыр. Менимче Үмүт эже сиздин сиңдиңиз. Ооба, биз катташ сиңди деп коет го, ушундай бир тууган эмес, бирок бир туугандай. Бир жагынан Айша ата менен Айшын эмин кызы, экинчи жагынан Жердеш сиңди, үчүнчү жагынан Ырчы сиңди. Төртүнчү жагынан ушундай бизнес жагынан, коркпой чоң адамдарга барган жагынан мен мындай үлгү алып турам десем дагы болот да. Анан өткөндө дагы магазин ачкан сайын чакырат, ачкан сайын келип ырдайбыз да. Ошто ачты, жакында Кызылкыяда ачат, Ошто 2 чоң магазин ачкан. Бардыгы мындай көз алдымда болуп келатат да, көрүп бул жакта со стороны дейт го. Анан кийин айтканда эле ошондо бияка чакырган айтып атам, сен эмне бирөө менен жарыштасың, магазин ачам деп. Ким көп ачат керек. Ачылатасың деңиз, деп тамашаладым эле. Анын соңарында ийгилик коштосун. Мен негизи аябай шашма жамын. Бул 12-13 күндүн ичинде, 2 жуманын ичинде полный ремонту менен кошулуп ачылды. Сурайынчы, сыртталар азыр бага кардалар келип, эмне себептен бул бага соода борборунун аты Үмүт деп атат да? Эмне себептен соода борборунун аты Үмүт? Негизи Жалал Абад шаарына алгачкы жолу 9 жыл мурун Аруке соода борборду ачканбыз базардын ичинде. Ал жер кичинекейирээк болгонуна байланыштуу бул жакты чоңойттук, башка областтарга Үмүт деп ачып келатабыз да. Анан бул жакты дагы Үмүт кылып ачтык. Сизди жалпы жумурай журт ырчы катары тааныйт да. Анан карасак бирде жеке ишкерлик кылып жүрөсүз, бирде ырдап жүрөсүз. Ой, бул Үмүт Үмөталиева эжебиз дагы эмне кылат деп атат да. Ооба, негизи ыр бул хобби да. Анын артынан түшүп кеткен жокмун, ал хобби катары. Анан бул соода тармагы бул бизнес. Аябай мага жүрөгүмө жакын. Аябай ырахат алам буларды тизип, ийилип, мындай кардарлардын жүзүн, жылмайган жүздөрүн көрүш бул мен үчүн өтө бакыт.
азыр кийимдердин баалары бир аябай сонун экен да. Мындай чөндөккө капчыкка ыңгайлуу экен да. Эмне себептен арзан деп суроо бергим келип атат. Мен эгем анан ооруп алып келип эле. Тамаша. Бул жерде биз колдон колго өткөн эмес. Бул товарлар Турциядан келет, Гуанчжоодон келет, өзүбүздүн эле Кыргызстан пашыв. Анан колдон колго өтпөй биз түзмө түз алып келип сатабыз, сатыкка коебуз. Бул жерде 50 сомдон башталат дагы. 850 сом, 1000 сомго жетпейт. Бул жерде ошондой эле арзан баалар. Бирок сапаты дагы аябай жакшы. Биздин элге ылайыктуу. Канча сумма кетти азыр ушул соода борборду ачканга? Бул жерди ачканга көп эле сумма кетти. Бул жака обувь, сумкалар бар. Кыскасы көп эле кетти. Аны айтсам болбойт. Дайыма жолдошуңуз колдоп турат, чыгармачылыкта дагы, жеке ишкерликте дагы. Ооба, жолдошум аябай колдойт. Жолдошум менен апаман өтө бир чоң мотивация алам. Өтө ушунчалык мага дем күч берип турат, мактап турат, мактоону өтө жакшы көрөм да. Ошенткен сайын мен өнүп өсөтөм. Ошондо канчанчы соода борборуңуз ачкан? Бул жер негизи 9 жыл мурун ошол Аруке соода борбору ачылган алгачкы жолу. Азыр бул 6-чы жолу, 6-чы филиалыбыз ачылып атат. 26 апрелде Кызыл Кыя шаарында 7-чи филиалыбыз ачылат. Буюрса Кызыл Кыя күтөбүз сиздерди. Сонун. Демек Үмүт эле эжекебиз Жалал Абад жергесинде миллионер турбайбы? Билбейм, аны эл айтады. Ошентип атап койсок болот демек. Билбейм. Сонун. Азыр карап турсак аябай чоң экен да. Кайсыл жагында эмне бар азыр билбей турабыз да. Эмнелери бар? Бул жактан басып обувка чейин баралы. Жүрүңүз. Бул жакта бизде двойкалар бар, шымдарыбыз бар. Бул жакта Гуанчжоу, пашыв, аралаш. Юбкалар бар. Мисалы, мына юбканын баасы 350 сомдон сон. Бул жак Гуанчжоу. Двойкаларыбыз бар. Двойка асты үстү менен 550. Бул 450 сом двойка. Юбкаларыбыздын бардыгы оронгондор үчүн 250 сом. Бул дагы двойкалар сонун 650 сом. Бул юбкасы менен бирок аябай сонун. Мындай. Бул жак футболкалар. Баасы да чындыкка ыңгайлуу экен да. Бул жак мисалы базарда 1200дөн турат. Бизде 380 сомдон мындай аялдар үчүн, келиндер үчүн сонун юбкалар. Анан Бул жака бул жак биздин жалаң сумка, обувь. Бул жакта обувь 1000 түрү бар, дагы ачылбагандары толтура. Бул жакта место азыр кичине тар болуп, бардыгын ачканга мүмкүнчүлүк болбоду. Гуанчжоодон келет дедиңизби? Бул жак мына кошелектор 250 сом. 550 сом Турция. 1000 сомго жетпейт бул жакта деле. Турецкий мына баары. Сумкалардын түрлөрү бар. Аябай көп түрлөрү дагы ачылбай складта жыйылып турат. Кудай кааласа ачабыз. Демек бул жак азыр баткандары эле ушунча болду, батпагандары өзүнчө турат дагы сыртта. Батпагандары мындан 10 эсе көп турат сыртта. Түрлөрү аябай көп. Мына мисалы 450 сомдон. Сонун. Анан бул тапочкалар да тигилген жеринен Турциядан келет. Түзмө түз алынып келинген. Бул жакта 1200 бар, бизде 450 сомдон. Мисалы бул жактагы мына кошелектор. Бул жерде бүт бардык түрү бар. 199 сом. Базарда 550 сомдон мисалы булар. Сонун. Аябай сонун. Бул жерде Гуанчжоу бар, бул жерде Турция аралашкан да. Бир эле жактык эмес, аябай сонун. Тияк беребиз азыр, Кыртыкта. Рахмат. Туугандар көп болот азыр, Аябай көп, гүлдөр батпай атат. Рахмат жалпыңыздарга. Туугандарым бардыгы келип куттуктап атышат. Булар өкүл балдарым, өкүл кызым. Ошо. Бул жакта маскалар бар. Кыскасы үйгө керектелүүчү буюмдар, аялдарга керектелүүчү буюмдар, жаш балдарга игрушкалар. Булардын баарынын баасы Бирдей бардыгы. Мисалы, мына тоналка, пудра 150 сомдон да. Башка жакта бизде 50 сомдон. Короче, уктуңар дедиңиз, көрдүңөр дедиңиз, бул экинчи филиалыбыз. Бул эме все по 500чы мына. Сондурбайбы? Мына сөйкөлөр бар, бардыгы бар. Дагы бул жака ачканы жетишпей калдык. Дагы толтура ушунча
нерселерибиз турат аралаш. Азыр мындай суроо берейинчи. Эмне себептен ушул жакта жалаң эле баягы айымдарга тиешелүү буюмдар, айымдарга тиешелүү кийимдер. Эмне себептен мырзаларга жок? Азыр мырзалар келбей, бизге да кийим болсо болот эле дегендер бар экен да. Эми бул бизнести айымдар эле өнүктүрөт экен да. Алмаштыра берет экен. Негизи жаш балдарга мисалы детскийлерибиз да бар, башка жак филиалдарыбызда. Бирок бул жерге ачканы жетишпедик, места да жок. Анан негизи аялдар менен иштеш билбейм, мен үчүн жеңил. Мужской ачып көргөнбүз эркектер үчүн. Бирок алар бир футболканы алат экен дагы 3 жыл кеткен. Аялдар болсо күнүгө бирден алат сөзсүз. Ачык эле айтканда да. Ушу аялдар менен жаш балдар өнүктүрөт экен да, ойлонуп көрсөмчү. Негизи ошол тармакка мындай көнүп калыпмын. Эркектер менен иштешиш билбейм, мен үчүн кыйын. Урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары, сиздерди Үмүт соода борборунан күтөбүз. Бул жердин адреси Береке базар. Береке базарында жайгашкан. Келип соода кылсаңыздар болот. Бизде аябай ыңгайлуу, сонун тейлөө, сапаты жакшы. Келип туруңуздар, күтөбүз. Кичинегинен эле ушундай соода саттыкка аябай кызыкчу да. 1-класс, 2-классында ошо кичинекей бир дүкөнчө, столчо эме кылып алып эле, бирде эки наракты беракка ушундай кылып эле тыйынтып бир чогултуп өзүнчө аябай кызыкчу да. Анан эми ушундан эми баягы заманбап болуп, заманга байланыштуу бар жогу эле ошо соода саттык эмелер менен болуп кетпедиби? Ошентип эле ачып келе жатат, эми иштери ийгиликтүү болсун. Кызыңыз үйдө канчанча? Канча бир Кызым өзү 4 бир тууган. 3 уул, 1 кыз. Кызым экинчиси. Анан эми бул үмүт деп көп эле суроолор берилип атат да, эмне үчүн үмүт деп коюлуп, магазиндер эмнеге үмүт деп коюлуп атат деп. Эми бул кызым экинчи төрөлдү, бирок эми баламан кийин 6-7 жыл балалуу болбой калдык. Анан ушундан үмүт кылып, баягы кыргызчылык кылып эскиче үмүт кыздуу болдук. Анан ушу үмүт кылып, мындан кийин дагы ошо өзүмдөй кыздарды ээрчитип, уул кыздарды ээрчитип келсин деп үмүт кылып үмүт койгонбуз да. Анан Кудайга шүгүр, мындан кийин дагы ошо 3 жыл төрөлдү эле, 1 уулубуз жок болуп калды. Азыр 3 жыл 1 кызыбыз бар. Ушундан үмүт деп коюлуп калды да аты. Күйөө балам Бектур экөө кошкону менен тең арып, бактылуу болсун, бала чакалуу болсун, ошо көп жашап, жакшы күндөрдү көрсүн, иштери ийгиликтүү болсун, бала чакасынын өмүрүн берсин, ошо жакшы күндөрдү көрүп, уулдарынын урматын, кыздарынын кызматын көрүп, ошо бизге окшогон эле байбичелерден болсо, ошо аталарыбыздай, аталарындай эле ак сакалдуу, ак сакал болуп, ошо биздин жолубузду жолдоп эле ошо жакшы жаштардан болуп жашасын. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Мындан сон дертиден бери тердеп атасыз, арчынып атасыз, биякты бир арчыйсыз. Толкунданып атасызбы? Ооба, албетте. Толкунданып атабыз. Жубайыңыз ырча, жеке мындай ишкер. Анан азыр үй бүлөсүнө, сизге, кичинекей уул кыздарыңызга бир убакыт болот атабы азыр? Конечно, баарына жетишет да, жетишкенсин колдойбуз. Жакшы баары. Сизди жакшы ырдайт дейт го я. Ырга жок. Ырга жоксузбу? Келечегим ырдайт. Өзүңүз эмне иш кыласыз? Биз ушул немеде эле, негизи эле бизнесте эле ушу. Бизнес тармагында жүргөнүзгө канча убакыт болду азыр? 12 жыл болуп калды. Сон, урматтуу достор, азыркы учурда мына дүкөндүн ээси кардарларга ар жагын тааныштырып, бер жагын тааныштырып, бага чарчагандан сүйлөгөнгө дагы дарманы келбей калды. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Атажанов Канибек Даняров. Амандашканча.